Жыл сайын салтка айланган Агро Экспо жибек жолу 2021 көргөзмө жарманкеси Ош шаарында башталды. Мында дыйканчылыкка зарыл болгон айыл чарба өндүрүмүнүн жана өсүмдүктөрдү коргоочу түркүн каражаттар, сапаттуу үрөндөр, жер семирткичтер сунушталууда. Бир эле помидордун сортунан бир 20 сорт бар. Бадыраңдын сортунан бир 15 сорт бар. И азыр дагы бир жаңылык, бул эң бизде өзгөчө жаңылык. Испаниядан беде урук алып келгенбиз. Жылына 5 же 4 же 5 жолу, максимально 6 жолуга чейин ооруп алганга болот. Түшүмдүүлүгү жогору, калориясы дагы жогору. Препараттардын баары европейский стандарт менен чыгарылат. 60тан ашык түрү бар азыр ушул жакта Кыргызстан ичинде регистрация кылып сатып жатабыз. Күрүчтөн, пахтадан, помидордон, анан кийин алма бактарга, кокон гиляс, шабдал бүт барына, дарылардын зыянкечтерине, ооруларына, тамыр чириктерине, ото чөптөрүнө каршы бардык дарыларда. Ошондон тышкары, мисалы иммунитеттерин жогорулатканга, жазында деген алма бактар гүл ачып кетип туруп, анан кийин суук жүрүп кетет, үшүк жүрүп кеткенде ошолорго дагы стресстен кантип алып чыгыш керек, кантип коргош керек, түшүмдүүлүгүн кантип жогорулатыш керек, ошолордун баарына препараттар бар. Препараттарды алып атканда сиздер жөн эле препаратты албайсыздар, аны менен бирге толук кандуу консультация, анан кийин 1 жыл бою программаны дагы түзүп даярдап беребиз. Быйыл пандемияга байланыштуу жалпысына 20 компания гана жарманкеге катышууда. Арасынан Агро Түрк компаниясынын техникалык шаймандары көпчүлүктү кызыктырды. Ишкер Дилмурат Бороев бул шаймандар дыйкандардын жумушун жеңилдетерин билдирди. Баары чача турган техникалар булар. Азыр бизде башка Ошто дагы жүгөрүнү эгип культивация кыла турган техникаларыбыз дагы бар. Ундан тышкары зерновой, то есть будайларды эгип өстүрө турган техникаларыбыз дагы бар. Дары чача турган техникаларыбыздын дагы ар кандай бар. Бу жерде 400 литрлик менен 600 литрлик немелерибиз турат. Минеральный удобрение, разбрасываемый удобрение деп коет. Ушулар эле бар азыр, но биздин каталогдо чоң 600 литрлик, 800 литрлик деген немелерибиз дагы бар. Так ассортимент дагы бар. Олорду биз алып келгенибиздин себеби, биз Кыргызстаныбыздын фермерлери дагы жакшы технологияны узак мөөнөттө иштеткенге возможность берилгенге аракет кылып атабыз. Ана эми салыштырмалуу биз эми жылга бул агро жер азыгы уюштурулгандан бери мен дайыма келип катышып жүрөм. Салыштырмалуу мурунку жылдарга караганда быйыл мындай чакарыраак өтүп атат, чакарыраак. Бирок эң бир керектүү нерселер чыгыптыр. Жарманке Ош шаарында 5 мартка чейин уланат. Дыйкандар бул жактан кеп кеңештер менен кошо, дыйканчылыкка зарыл болгон чет өлкөдөн келген бардык каражаттарды алып кетишсе болот. 20 компания Кыргызстандан болгону менен табары Америка, Израиль, Европа, Голландия, Германия, Корея, Россия, Кытай ар жерден. Азыр ушундай мындай базар толду. Азыр бул компаниялар дыйкандын аркасынан чуркайтырган болду. Орусча айткандай, мы создали конкурентный рынок средств производства. Азыр дыйканга кандай үрөн керек болсо ушул бар. Агро Экспо жибек жолу 2021 жарманкеси ушуну менен 17 жолу уюшулуп жатат. Өткөн жылы карантинден улам өтпөй калган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.